Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен адаттагыдай мен Кубан Чороев, БСТ элет коммерциялык эмес кооперативинин кеңешинин мүчөсү. Биздин кооператив 2018 жылы 18 апрелде юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Ошондуктан биздин кооперативге азыркы күндө 3 жылдан ашык мөөнөт болуп калды. Мына ушул мөөнөттүн ичинде биздин кооператив өтө чоң жетишкендиктерге жетти деп айтсак болот. Анткени биздин мүчөлөрдүн саны 1100дөн ашты. Эми биздин кооператив кайсы мыйзамдардын негизинде иштейт? Биздин кооперативдин ишин тескөөчү негизги мыйзам бул албетте кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Мына ушул кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2004 жылы 11 июнда номер 70 мыйзам. Бул мыйзам ушул кооперативдин мүчөлөрүнүн укугун сактайт жана ушул мыйзам негизинде биздин кооператив өз ишин алып барат. Жана качан биздин кооперативге менен мүчөлүк келишим түзгөн күндөн баштап ушул мыйзам албетте биздин кооперативдин мүчөсүн коргойт. Маселен, бул мыйзам 2004 жылы кабыл алып атканда ошол Австриядан, Германиядан келген эксперттер бизге жогорку кеңешке жардам берген. Жана ушул мыйзам бүгүнкү күндө ушул Европанын стандарттарына, нормаларына да жооп берет да, кооперация жөнүндө. Эмне себептен? Анткени себеби ушул мыйзамдын 7-статьясында, 7-беренесинде мамлекет жана кооперативдер деген беренесинде Кыргыз Республикасы кооперативдердин жана алардын мүчөлөрүнүн укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын кепилдейт дейт да. Мамлекет биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктарынын сакталышын кепилдейт. Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кооперативдердин өнүгүүсүнө жана чыңдалышына көмөк көрсөтөт деп жазылып турат. Мына ушул мыйзам албетте дүйнөлүк стандарттарга жооп бергендиктен жакшы укуктарды, кооперативдердин мүчөлөрүнүн укуктарын толугу менен сактайт. Биздин кооперативдин модели, уставы, анын нормативдик башка атайын жоболору мына ушул мыйзамга толугу менен жооп берет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.